Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн маанайыңар жакшыбы? Менин маанайым сонун. Силерге да жагымдуу, жарык маанай каалаймын. Силер дагы үлгүгө таянып, үй бүлөңөргө жагымдуу маанай тартуулагыла. Эмесе балдар, окуу куралдарыңарды алып, сабакка көңүл бургула. Сүрөттөрдө кимдер бар? Алар эмне кылып жатышат? Сүрөттөрдө апа, ата, чоң апа, бөбөктөрдү көрүп турабыз. Алар чогуу отурушат. Чогуу телевизор көрүшөт. Чогуу жомок окушат. Алар ынтымактуу экен балдар, Балдар, бүгүн сабакта эмнелерди сүйлөшөбүз? Сабак эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар балдар. Демек, балдар, бүгүн сабакта биз үй бүлө жөнүндө сүйлөшөбүз. Сабактын темасы үй бүлө. Бүгүн сабакта үй бүлө жөнүндө айтып бересиңер. Темага байланыштуу жаңы сөздөрдү үйрөнөсүңөр. Канчада, нечеде, эмне кылабыз деген суроолорду берүүнү жана аларга жооп берүүнү үйрөнөсүңөр. Дос курбуңардан үй бүлөсү жөнүндө сураганды үйрөнөсүңөр. Үй бүлөдөгү кам көрүү, жардам берүү маанилүү экенин баалайсыңар. Анда эмесе жаңы сөздөр менен таанышабыз. Канча, нече жашта? Канча, нече жашта? Апам 36 жашта. Атам 39 жашта. Чоң атам 68 жашта. Чоң апам 60 жашта. Канчада, нечеде? Канчада, нечеде? Бөбөгүм 6да. Таята, тайене. Таята, тайене. Таята апамдын атасы. Тайене апамдын апасы. Сиңди, карындаш. Сиңди, карындаш. Сиңди кыздын бөбөгү. Карындаш эркек баланын бөбөгү. Эмне кылабыз? Эмне кылабыз? Тайенеме, таятама барабыз. Жардам беребиз. Жардам беребиз. Таятама, тайенеме жардам беребиз. Кам көрөбүз. Кам көрөбүз. Улууларга кам көрөбүз. Балдар, тапшырмага көңүлүңөрдү бургула. Түгөйүн туура тапкыла.
Карындаш эркек баланын бөбөгү. Эгерде тапшырманы туура аткарсаңар, анда жаңы сөздөрдү жакшы өздөштүрдүңөр. Телеурок. Анда эмесе балдар, физмүнөткө тууралуу көнүгүүлөрдү аткаралы. Телеурок. Эмесе балдар, Камиланын үй бүлөсүнө көңүл бурабыз. Бул менин атам. Ал 39 жашта. Апам 36-да. Мен 8 жаштамын. Сиңдим 5 жашта. Каникулда биз таятама, таенеме барабыз. Таятам 68 жашта. Таенем 60-та. Биз аларга кам көрөбүз. Жардам беребиз. Балдар, тапшырмага көңүл бургула. Текстке таянып, таблицаны толтургула. Сөздөрдү сан менен жазгыла. Ким канчада? Атам 39 жашта. Апам. Балдар, апасы канча жашта? Кийинки тапшырманы аткарабыз. Балдар, сүйлөмдөрдү туура түзгөнгө аракет кылгыла. Үлгүгө көңүл бургула. Биздин үй бүлө ынтымактуу. Балдар, келгиле ойнойбуз. Үй бүлө дарагы жөнүндө билесиңерби? Анда эмесе ошол үй бүлө дарагын түзөбүз. Үй бүлөдөгү адамдар кимдер? Атап, аларды үй бүлө дарагына жайгаштырабыз. Алар ата. Дагы кимдер, балдар? Телеурок. Келгиле, балдар, үйүңөрдө кимдер бар? Алар канчада экенин айтып бергилечи. Балдар, тапшырмага көңүл бургула. Ойлонуп, үлгүгө таянып, дос курбуңардан үй бүлөсү жөнүндө сурап жазгыла. Үйүндө канча адам бар экенин сурап бил. Алар кандай экенин сура.
Алар канчада экенин сура. Таята тайенеси барбы? Алар канчада? Сурап бил. Үлгүгө таянгыла. Сенин үйүңдө канча адам бар? Балдар, сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүн сабакта эмнелерди билдиңер? Эмнени үйрөндүңөр? Эмне кызыктуу болду? Эмне жаккан жок? Эмнеге? Демек сабакта эмнени үйрөндүңөр? Канчада, нечеде, эмне кылабыз деген суроолорду берүүнү жана аларга жооп берүүнү үйрөндүңөр. Жаңы сөздөрдү колдонуп, үй бүлөңөрдөгү адамдар жөнүндө айтып бергенди үйрөндүңөр. Эмнени билдиңер? Үй бүлөдөгү кам көрүү, жардам берүү маанилүү экенин билдиңер. Телеурок. Балдар, бүгүнкү сабакта эмнени билип, эмнени үйрөнгөнүңөрдү үй бүлөңөргө айтып бергиле. Мен бүгүн сабакта эмнени билдим? Мен эмнени үйрөндүм? Деп өзүңөрдү баалагыла. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта болгула.